Кыргызстан чектешкен мамлекеттерден буга чейин мына Кытай менен Казакстан ар кандай талаш-тартыштар менен чек ара маселеси чечилген. Ошон үчүн азыр мындай мылтыктын үнү кулбай ынтымак жашап атабыз. Бизде азыр чечилбеген Өзбекстан менен Тажикстан турат. Ушул эки өлкө менен дагы чек аранын чечилиши канчалык тез болгону жакшы. Бирок Өзбекстан менен талкуулаганда бүтүндөй депутаттарда дагы, элде дагы эң кооптондурган суроолордун бардыгы бул Кемпирабад суу сактагычынын четинде болуп атат. Жанатан бери ынангандарды дагы, ынанбагандарды айттыңыз. Мен мына ынанбаган, жок бул туура эмес болуп атат, макул эмеспиз дегендердин дагы 3-4 аргументин айтып өтөйүн. Мен азыр 7 суроо жазып келдим эле, орто токой боюнча жооп бердиңиз. Ал боюнча маселе жок экен. Биринчиси, элди эмне кооптондуруп атат? Эртең 5 жылдан кийинби, 10 жылдан кийинби бийликтер алмашса, Өзбекстандын президенти азыр жакшы мамиле кылып атат, кеткенден кийин мына чек ара жердин астыдагы суу дагы биздики деп туруп, өзгөндүн жанагы айылдарынын четинен баштап Буш-Бишкек жолуна жакын калган жерге чейин тосуп алышса, зым менен тартып. Ошол жерде чек аралачылар жанагы курал жарак менен кайтарып турса, конфликт болсо эмне болот деген кооптонуу бул бар. Биринчиси. Экинчиси, элдин ичине сунуш айткандар да болду. Сууну пайдалана бергиле, такай. Бирок жердин асты Кыргызстанда калсын деген дагы сунуш бар. Үчүнчүсү, мына жанагы экинчи стадияда турат, биргелешкен комиссия деп. Бирок ошол жерде өзбек тарап биздин жана комиссиянын мүчөлөрүн паспорт аркылуу, өздүгүн тактоочу документ аркылуу киргизет деп турат. Ал дагы бир маселе. Анан эмне үчүн көп ынанбагандардын позициясында мына менин колумда турат. Бул Гавасай, биз алып аткан. Мына биз Гавасай, бул Кемпирабад. Элдер дагы салыштырып көрүп атат. Гавасай бул мына тоо, таш болгон жерди эмне үчүн биз моундай чалкып жаткан суубузга алмашышыбыз керек деген суроо бүгүнкү күндө элде бар. Ошол эле убакта азыр урматтуу президент айтып өттү, эгерде кийин кандайдыр бир маселелер болуп эме болсо, кайра алмашсак болот, суу жок болуп ошондой болсо деп. Бирок 11-чи беренеде жазылып турат. Бул макулдашууну денонсацияланууга тийиш эмес деп. Демек бул келишим менен биз чекитти коюп атабыз. Ушул жалпы кооптонуулар мына депутаттардын ою макул болуш керек. Элдеги ынанбаган, жок туура эмес болуп атат дегендердин жанагы кооптонуулардагы пикирлер мен оюмча мына ушундай деп ойлойм. Рахмат.